Кашкар кыштак айыл өкмөтү жайыт маселесин чечти. Буга чейин Маада айыл өкмөтүнүн тургундары менен Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн жашоочулар арасында жайыт талашы болуп келген. Аны чечүү максатында 80 гектардан ашуун жерлер тосма аркылуу тосулду. Бул көйгөйдү тынчтык жолу менен чечилүүсүнө айыл өкмөттүн салымы чоң. Бул жагы Маада айыл өкмөтүнүн жери, бул жер жайыт жер. Бул жагы Кашкар кыштак айыл өкмөтүнө караштуу. Жайыт жерлер бар, үлүш жерлер бар, чөп чабындуу жерлер бар. Бул жерге демилгени баштаган негизги максаты мына бул жакта баягы Маада айыл өкмөтүнүн тургундары баягы турмушкен да, баягы нан табабыз деп келип ушул жерге келип отурушат. Булардын малдары бул жакка өткөндө биздин баягы чөп чабындуу үлүш жерлерибизди жеп кетет экен. Ошого булар менен да биз түшүндүрүү иштерин былтыркы жылы айыл өкмөтүбүз башчы болуп биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткен элек күзүндө. Ошонун негизги быйылкы эрте жазда мына результаты ушул болду. Бул элдер да бизди туура түшүнүп, биз берген сунушту кабыл алышып, мынантип күн менен тосуп чыгышты. Кашкар кыштак айыл өкмөтү тоолуу айылдарына көңүл буруп, сел коркунучун алдын алуу максатында Машрапсай каналынын жээгин тостурууда. Эл да ашар жолу менен ыктыярдуу түрдө жардам берип жатат. Айыл өкмөт тарабынан Руслан Аманжанович жайыт комитетинин тракторлорун камсыздап берди. Солярка маселеси каралды. МЧСтен 93 габион берилди. Буга чейин дагы кылганбыз, наркы көпүрөнү кылганбыз. Бирок мына бул эң чоң жакшы иш болду деп мен өзүмчө бир айта турган нерсе ушул. Себеп бул жерде баягы канча жылдан бери мазар турат, могул жерде мазар 20 метрден уже адамдар коюлган. 20 метрден адамдар коюлган. Буну алдын ала иш албасак болбойт да. Бул жерде ташты погрузчикке жүктөп, эл менен азыр деле ушул жерде иш кылып атабыз. Бекжар айылынын тургундары 5 күндөн бери дамба тосуунун аракетинде. Агын суудан сырткары сел коопсуздугун эске алып, мүрзөгө жакындап калган жерди тосушууда. Бул иштердин жасалуусунда техника маселесин айыл өкмөт каржылап берди. Бул жер бүтө турган болсо, ушул мени жардын тагын бейиттин үстүн, бейиттин көчпөсү үчүн жарды сактап калат. О жерде үйлөрүбүз бар. Учемекти жөн эле байлаган эмеспиз да. Учемектерди дагы байлап көргөнбүз, адам дагы ашып кеткен. Ошонун негизинде ушул нерсени кылып атабыз да. Эми Кудай кааласа коопсузураак болот. Мындайча айтканда. Буга чейин будан бир 2-3 жыл мурда ушул жактан дайра өтчү эле. Суу ушул жакка тепчү эле. Анткени бу жактан сел түшөт. Мына мээден сел түшкөндө мына сайдын бөгөп туруп сууну бул жакка буруп берет да. Ошонун негизинде мына тосулган нерсеси биз үчүн аябай жакшы болуп атат. Айыл өкмөткө дагы рахмат айтабыз. Анткени соляркасын берип атат, жайыт комитетинен трактордун техникасын берип атат. Алардын жардамы менен биз анча иштерди кылып алып, мына бүтүрүп алдык. Бул менен бул мүрзөнү жеп кетишин эме коркунуч бар да, бул мүрзөнүчү. Анан өзү биз бул айылда бир эле мүрзөбүз бар. Башка жерибиз дагы жок мүрзөгө. Ошонун эмесинен анан ушул жерди тосуп атабыз да. Ошо. Канча убакытта бүтүп каласыз? Бүгүн эмне толугу менен бүтүп калдык. Дагы бир аз кичинекей иштер калды. Бирок азыр ушу бүгүн 4-5 күнүбүздө бир жумадан бери ушул жерде жүрөбүз. Өлкө башчысынын быйылкы жарлыгына ылайык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин Кашкар кыштак айыл өкмөтү аткарууну улантууда. Айылдык кеңештин депутаттары да бул демилгенин ишке ашуусуна салым кошушкан. Бул жаатта атайын сессия уюштуруп, токтом кабыл алышкан. Айыл өкмөт менен бирге депутаттарыбыз ошо көчөлөрдө жакшы эс алуу жерлерге арчаларды алып келип көчүртүрүп, дарактарды койдуруп, кабырстандын чекелерде пайдаланбай турган жерлерге теректерди бийил эрте жаздан баштап койдурдук. Ошо Кашкаштакты кабырстандын ичине ошо элдер өзү ашар жолу менен ошолорду уюштуруп, өздөрү коюп бүтүрүштү. Айыл өкмөт, айылдык кеңеш, депутаттар ушу сессияларда ушу маселелерди жакшы бир аябай талкуу жасап келатабыз. Кудай кааласа депутаттарыбыз мындан кийин дагы бул эмелерди президенттин жарлыктарын ишке ашырууда өздөрүнүн жакшы тажрыйбаларын, жакшы ой пикирлерин билдирип, элге жакшы шарттарды түзүү боюнча иш чараларды аткарып жатабыз. Кашкар кыштак айыл өкмөтүндө 8 айылы бар. Аларга 3 айдын ичинде көп жылдык жана мөмөлүү дарактардын көчөттөрү тигилген. Бул көрктөндүрүү ишин айыл өкмөт колго алган. Ага ылайык биз мына Кенжекул айылында 200 түп арча эгилди. Жарооз айылында 245 түп арча эгилди.
Кашкар кыштак айылында 50 түп арча эгилди. Кашкар кыштак айылына мына Улуу Ата мемлекеттик согуштун катышуучуларына, Афган согушунун катышуучуларына, Баткен коогалаган, Чернобыль коогалаган жана өзүбүздүн ошо айыл өкмөткө илгертен эмгектенип, социалдык эмгектир баатыры, жогорку кеңештин депутаттары болгон инсандарыбызга арналган эстеликтин ачылышы болду. Ошол курулуп ачылды. Кашкар кыштак айыл өкмөтүнө караштуу Жарооз айылында кайракы жерди иштетүү жанданды. Жаткан талааларга мөмөлүү көчөттөр отургузулуп, багбанчылыкты өздөштүрүп жатышат. Көчөттөрдү бакка айлантып кирүүчү булак катары пайдаланса болоорун кошумчалашат жергиликтүү тургундар. Ошо мөмөсүн берет элдерибизге. Ошо элдерибиз болсо ham ошо жерде барып чабып, ошо мөмөсүн пышканда тергенге элдерге да иш чарасы болуп калат. Иш менен камсыз болот элдер. Азыркы убакта ошо элдер менен биргеликте иштеп, ошо араларында чаптырып, жакшы көрктөндүрүп жүрөбүз. Бизде эми ошондой маалыматтар көп. Азыр кыскача айтсак, бизде ошондой кылган иштерибиз көп. Жолдорду оңдойбуз. Быйылкы жылда президенттин буйругу менен арыктарды чаап, тазалап, бир 400 метр жерлерибизге айылдын ичине лотокчо куруп, элдин демилгеси менен лоток курдук. Кашкар кыштак айыл өкмөтү калк иштетпеген жерлерди өздөштүрүп, суу тарттырып келип иштетсе болоорун иш жүзүндө далилдей алды. Жада калса таштак жерлерге арчанын ар кандай түрлөрүн отургузушту. Мисалы үчүн мына суу жетпеген, суу чыкпаган кайракы жаткан жерге 2 километрден ашык жерге демөөрчүлөрдүн күчү менен өзүбүздүн мына Садыков, Зайыр баш болгон 3-4 адам биригип туруп суу алып келип, шланг менен жерди каздырып, орнотуп алып келип туруп, мына кут тарагын экти Зайырбек энебиз. Бул жана Павлония деген дарак. Эми ошол суу келгендин натыйжасында мурда суу жоктугуна байланыштуу кароосуз калып кеткен жер эле бул кайракы жерлер эле. Эми суу келип калды. Будан кийин Кудай кааласа мына жактарында эмдиги жылы мөмөлүү дарак бак кылышат. Мына жака азыр уругунан чыккан Павлония көчөттөрүн экти, жаңы көчөттөрдү. Мыналар тамырынан чыккандар. Мындан тышкарыда кароосуз не совхоз деп коебузбу? Таштак жерлерге же жайыт болбойт, чөп чыкпайт, же эгин болбойт, ушундай жерлерге Рахманбердиев Ратбек деген биздин тургун өзүнүн күчү менен чоң арчанын түрлөрүн алып келип туруп, эгип, жашылдандырып, көктөндүрдү. Жашылдандыруу үчүн гана, башка кызыкчылык жок. Көрктөндүрүү үчүн. Ушундай жакшы алымдыктуу иштер жүрүп жатат. Мына суунун келип калганын натыйжасында кийинки жылга дагы калган жерлерди көрктөндүрүүгө натыйжа түзүлдү деп ойлойбуз. Жашыл Мурас улуттук өнөктөштүк долбоорунун алкагында мурда жоголуп, кыйылып кеткен бактарактар кайрадан башынан отургузулду. Жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу максатында алыскы айылдарындагы тоолоруна бактар тигилди. Жарандар тарабыбыздан жанагындай отунга кыйып кетип, жанагы карагандарды, башка бир бактарактардын баардыгын сайдагы чоң сайлардагы бактарактар кыйылып кетти. Жана көмүр жоктугунан отунга деп ошондой болду. Азыр эми ошолор өз калыбына келип түздөлүп келатат. Ошон үчүн жана тоолорду коргоо, анан кийин климаттык туруктуулукту дегенден кийин биз тоо жеринде жанагындай туристтик багытта, башка багытта биз башка өлкөлөргө же болбосо өзүбүздүн эле жарандарыбызга бир ыңгайлуу шарттарды келтириш үчүн ошо токойлорду өстүрүшүбүз керек. Анан кийин жанагы бак-дарактарды кайсы жерге болбосун тигип, көрктөндүрүп, экологияга таасир берет экен биздин аба ырайыбызга, өзүбүздүн климаттык шартыбызды жакшыртууга алып келет да. Анан кийин эми элдин колдоосу менин баамымда туура эле жарылык деген пикирлерди айтып келип атышат. Биздин айылдарга барганда ошо колдоп эле туруп атышат. Анан эми алдын жетишинче элдин дагы ошол жарылык боюнча иштеп аткан иштери бар. Кашкар кыштак айыл өкмөтү айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте ысырапкерчиликти жоюу боюнча атайын токтом иштеп чыгышты. Мындан сырткары тойлордогу ашыкча чыгымга да каршы экенин белгилешет. Перизада Ташиева, Уулкан Зондугызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.